Расмий сапар өлкө башчынын бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү жана маданият ишмерлери менен жолугушуусу менен уланды. Мамлекет башчысы бизнес жана маданият мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдоонун куралы катары маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстандын италиялык ишкерлер жана инвесторлор менен өнөктөштүккө кызыктар экенин белгиледи. Өз кезинде Италиянын ишкер жана чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү Кыргызстан менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирип, соода, өнөр жай, туризм жана маданият өңдүү тармактарда өз ара кызматташууну тереңдетүүгө ынтызар экенин айтышты. Булардык основной суу тармагына кызматташууга, анткени дүйнө жүзү боюнча Италия билесиңер, поставка бутыльный именно суу боюнча булар биринчи орунда турат. Анткени ошол жакка кызыктуу болушат. Андан тышкары гидроэнергетика жагына кызыктуу болушат. Анткени биздин 90% гидро потенциалыбыз еще дагы өнүгүп өсө элек. Ошол жагына основной ставка кылышат. Мына биз баарын чакырдык, жакын арада келип, кайра ошол жерлер менен таанышабыз деген аракетте турушат. Октябрь президент Садыр Жапаров Ватиканга жасаган расмий сапардын алкагында Рим папасы Франциск менен жолугушту. Мамлекет башчысы тынчтыктын, адилеттүүлүктүн жана элдер менен диндердин ортосундагы өз ара түшүнүүнүн жогорку принциптерин жана идеяларын илгерилетүүгө болгон берилгендиги үчүн чын жүрөктөн Рим папасына ыраазычылык билдирди. Рим папасы да Кыргызстандын көп улуттуу жана көп конфессиялуу коомду колдоо аракетин жогору баалап, бул баалуулуктарды сактоо боюнча иштерди улантуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ватикандагы эң белгилүү туристтик жайлардын бири Ватикан музейлери. Бул дүйнөдөгү эң бай жана баалуу көркөм коллекцияларды камтыган музейлердин бир катар комплекси. Расмий сапардын алкагында бул тарыхый жайларга өлкө башы жана биринчи айым үчүн маданий таанышуу туру өттү. Мы видим с вами центральный мир, который делится именно на Бул биз басып бара жаткан зал болсо, географиялык зал деп аталат экен. Мунун бардыгы 16-кылымдарга таандык жана мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жердеги карталардын бардыгы Рим империясынын мурдагы ээлеп алган жерлери, мурдагы дүйнөдө жайгашкан карталары, географиялык аймактары чагылдырылган экен.